Восточный Саков. Борбор калаанын кайсы жеринде жарык өчүрүлдү, мына дал ушул жерге чалуулар келип турат. Тактап айтканда Бишкек электр тармактары ишканасынын чыгыш электр көмөк чордону борбордун бир бөлүгүн электр энергиясы менен камсыздап көзөмөлгө алат. Бир күндө 5 же 6 ушундай звонок болуп турат. 5-6 заявка түшүп турат. Биз биринчи барып карап, текшерип, ошол эмнеси бузулду. Ошол бузулган аппаратка жараша биздин ошол авариялык өчүрүүлөрдү же свети жок калган абоненттерди кайра кошуу убактысы ар кандай болот. Эң узак аябай кеч болгондо 1 саатка чейинки аралыкта биз свет беребиз. Чыгыш электр тармактары ишканасы учурда шаар тургундарын үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыз кылып жатышканын белгилешет. Азыркы тапта аталган тармакта 800 трансформатор иштеп, жашоочулардын электр жарыгына болгон керектөөсүн аткарып жатат. Бирок анткени менен өчүрүүлөр такыр болгон жок деп айтууга болбойт. Бул тууралуу ишкананын башчысы Талантбек Осмонов белгилеп, өчүрүүлөрдү техникалык себептер менен байланыштырды. Аны менен катар ал авариялык кырдаалдарга туш болбоо үчүн алдын алуу аракеттерин көрүп жатышканын кошумчалады. Чыгыш электр тармактары ишканасы Бишкек шаарынын Свердлов жана Октябрь райондук администрациянын территориясын жашоочуларын электр энергиясы менен камсыз кылат. Өчүрүүлөрдүн негизги себептери бул кээ бир организациялар биздин кабелдик линиялар өткөн жерлерден же болбосо аба чоалгар өткөн жерлерден туура эмес жумуштар жүргүзүп алганда баягы человеческий фактор деп коет. Ошол организациялардын техникаларынын себебинен өчүрүүлөр болуп калат да. А так өзүбүздүн жабдыктарда да өчүрүүлөр болуп калып атат. Бирок ал эскилиги жеткен, баягы кышка даярдык маалында ремонтко убагы келе электе кирбей калган эмелерди ал өчүрүүлөрдү биз авариялык өчүрүү эмес, алдын ала ошол аварияны болтурбоо максатында өчүрүп, оңдоо иштерин жүргүзгөндө болуп жатат. А так мындай крупный авариялар болгон жок. Мындан тышкары чыгыш электр көмөк чордонунда 2 ири трансформатор иш алып барса, кубаттуулукту жогорулатуу жана авариялык өчүрүүлөрдү алдын алуу үчүн дагы бир 40 киловольт амперлик трансформатор орнотулуп, жакын арада пайдаланууга берилгени турат. Авариялык өчүрүүлөрдү алдын алуу үчүн азыркы учурда биз болсо 3-чү трансформаторду орнотуп жатабыз. Анын кубаттуулугу 40 000 киловольт ампер. Ошондой эле кечкисин тепловизионный контроль жүргүзөбүз. Бул алдын ала авариялык өчүрүүлөрдү алдын ала алыш үчүн авариялык өчүрүүлөрдү алдын алуу. Ал эми электр жарыгындагы өчүрүүлөр былтыркыга салыштырмалуу кескин азайган. Анын ичинен бөтөнчү айыл аймактарда электр жарыгынын үзгүлтүккө учурашы кыскарганы байкалган. Биздин эң негизги күнүмдүк милдетибиз бул үзгүлтүксүз жарыкты керектөөчүлөргө жеткирүү. Ошол өзүбүздүн милдетибизди так аткарып жатабыз. Былтыркыга салыштырмалуу карасак, өчүрүүлөр кескин азайган. Анткени биз жанагы анализ кылып туруп, керектүү жерлерди оңдоп, алмаштырып, жана жүктөлүшү ашып жаткан электр жабдууларды жаңылатып турабыз дайым. Быйыл ошол ашыкча жүктөлүш деген бизде маселе жаралган жок. Ошол айынан биз үзгүлтүксүз электр жарыкты жеткирип жатабыз. Электр энергиясынын тарифтерин көтөрүү керек. Мындай пикирин энергетика эксперти Мырзатай Султаналиев билдирди. Анын айтымында тарифтерди көтөрүү менен Кыргызстан электр энергиясы менен өзүн-өзү камсыздоодо мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Баарын эсептеп келгенде бүгүнкү күндө инвесторлор келбей атат. Эң биринчи себеп бул бизде тарифтин төмөндүгү. Тарифтин төмөндүгү, анткени инвестор эсептейт, канча акча сарп кылат, канча убакыттын ичинде ошол акчаны кайтарып алат. Андан кийин анан бул дагы прибыльга иштеш керек. Ошон үчүн ошону эсептеп келгенде жөнөкөй эле протокол намерений, меморандумдар түзүлүп эле ар жагына ишке ашпай атат. Ошол нерсени ишке жеткизүү үчүн, өткөрүү үчүн бизде тарифтин негизин чоңойтуш керек, көтөрүш керек. Кыргызстанда электр энергиясынын басымдуу бөлүгү суудан алынат. Ал эми шамалдан жана күндөн энергия алуучу станцияларды куруу жана ишке киргизүү боюнча иштер буга чейин айтылып, сунушталып да келгени белгилүү. Айтурган Жапаркулова, Жылдыз Кадырбаева, Нью ТВ.